Президент Бишкек Карабалта жолун жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырды. Жапаров журналисттердин кармалышы боюнча пикирин айтты. Улуу көчмөндөрдүн мурасына теңиз бөлтүрүк жетекчи болду. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров бүгін 15 февральда Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Бишкек Карабалта унаа жолун реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоевдин айтымында учурда Бишкек Карабалта унаа жолунун жалпы узундугу 52,5 чакырымдан, калганы 7,5 чакырымын реконструкциялоо иштери уланууда. Калктуу конуштардагы оңдолгон жолдун негизги автоунаа жүрүүчү бөлүгү 6 тилкелүү болуп, туурасы 3,5 метрди түзөт. Гениально! Мамлекет башчыга Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоо долбоору да көрсөтүлгөн. Ага ылайык автожол кеңейтилип, ага жол кайчылаштары, тротуарлар жана жол үстүнөн адамдар өтүүчү өтмөктөр курулат. Айланма жолдун узундугу 34 чакырымды түзөт. Негизги бөлүгү 4 тилкелүү болот. Бишкектин түндүк айланма жолун реконструкциялоого инвесторлорду тартуу пландалып жатат. Мындан сырткары Профсоюзная көчөсүндөгү жол куруу долбоорун ушул жылы толугу менен бюджеттик каражаттар эсебинен ишке ашыруу пландалынып жатканын белгиледи. Узундугу 8,5 чакырымды түзгөн жол Бишкек Карабалта унаа жолуна альтернатива болуп, аны жеңилдетет деп күтүлүүдө. Но это не точно. Президент транспорт жана коммуникациялар министрлигине Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоону 2022 жылдын аягына чейин бүтүрүлүп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү көзөмөлгө алууну тапшырды. Не, ну мы поняли, все поняли, я думаю. Ну ты понял? Я понял. Министрликтин буга чейин берген маалыматына караганда 2021 жылы транспорт тармагына бюджеттен 3 миллиард 883 миллион сом бөлүнгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттердин кармалышы иш козголушу боюнча пикирин билдирди. Бүгүн 15 февралдагы маалымат жыйынында журналисттер менен сый мамиледе болууну үйрөнүү керек экенин, аларга карата катуу ыкмаларды колдонууга капа болгонун айтты. Я больше не буду простить. Журналисттерге катуу ыкмаларды колдонууга капа болдум. Журналисттерге мындай катуу ыкмаларды колдонбош керек. Кыргыздын арыдан бери болуш керек деген сөзү бар. Сиздерге эч ким тийишкен деле жери жок. Азыр басым катары баа бергенден алысмын. Тергөө иши бүткөндө анан баа бере алабыз. Террорист, бандиттерге күч колдонуш керек. Наркотиктен алыс бололу. Эки тарап жаңжалдашып жатканда калыс карайлы. Журналисттер менен сый сыпа мамиле курганды үйрөнгөнбүз. Мындан арыда үйрөнө беребиз деген Акылбек Жапаров. Ну ладно. Буга чейин иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровдун кармалып кайра бошотулганы талкуу жараткан. Ички иштер министрлиги аларды баңгизат колдонгон деп айыптаган болчу. Теңиз бөлтүрүк улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясына жетекчи болуп дайындалды. Ты нам не нравишься. Бул тууралуу бүгүн 15 февралдагы маалымат жыйын учурунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөт башчы улуттук холдинг уставдык капиталы 10-15 миллиард сомдун тегерегинде болорун, президенттин катышуусунда 282 миллиард доллардан турган бюджети бекитилгенин айтты. Чет мамлекеттерде ийгиликке жеткен кыргызстандык мекендештер жетектеген 20га жакын компаниялар ишенип келип жатат. Жакын арада бир топ долбоорлорду көрөсүздөр. Ошонун ичинде чалгындоо иштери дагы 12 чоң кенде жүрөт. 100% мамлекеттин карамагында болгон мекемелерге жер үйдөй кылып сынак кылбайбыз. Улуу көчмөндөрдүн мурасына беребиз. Алар бизнес долбоорун жетектеп, иштеп, каржы булактарын иштеп чыгып анан астыга чыгат. Мисалы, Таластагы бала чычкан темиргени 6 миллиард доллар, жетимтөө 4 миллиард доллар алып келе турган кен, деди Акылбек Жапаров. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.